Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Чыкпайт элем. Садыр Жапаров эмне себептен Барселонага каршы оюнга чыкканын айтты. Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 30 августта Бишкекте өтүп жаткан Барселона легендалары командасына каршы оюнга эмне себептен чыкканын айтты. Мен бул оюнга чыкпай эле коеюн дедим эле. Жашым деле 55ке келди. Мурдагыдай ылдамдык деле болбойт экен. Бирок менден тарыхый көз ирмен болсун деп суранышты. Ошондуктан макул болуп чыктым, деди Садыр Жапаров оюн алдындагы сөзүндө. Булак Супер Кежи. Ошто Абсамат Масалиев көчөсүндөгү жаңы курулган өтмөк колдонууга берилди. Ошто Масалиев көчөсү менен Навои көчөсүнүн кесилишиндеги жол унаа каттамдар үчүн толук ачылды. Бул тууралуу бүгүн 30 августта Ош мэриясынан билдиришти. Маалым болгондой, Ошто Абсамат Масалиев көчөсүнүн 3 чакырым жолуна толук жаңыдан асфальт төшөө иштери 100% аяктап, бүгүн 30 августтан баштап колдонууга берилди. Ошондой эле Масалиев жана Навои көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө жүргүнчүлөр үчүн курулган өтмөк да шаар тургундары жана коноктор үчүн толук ачылып, өтмөк аркылуу жүрүүгө уруксат берилди. Өтмөктүн негизги конструкциясы бүттү. Ал эми шаар тургундарына тоскоолдук жаратпаган абалда кошумча жасалчу майда жумуштар жүрүп жатат. Жакынкы аралыкта бүткөрүлөт деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи. Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салынат. Кыргызстандын аймагында TikTok кызматын жайылтуу ишин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, министрлик аталган социалдык тармактын контентине мониторинг жүргүзүп, TikTok платформасын колдонууда балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматты чектөөлөр жана куракты категорияны контролдоо функциялары киргизилбей жатканын аныктаган. Буга байланыштуу аталган платформанын ишин токтотуу тууралуу чечим санариптик өнүктүрүү министрлигине жөнөтүлгөн. Министрликтин маалыматына караганда, бир катар бейөкмөт уюмдар TikTok социалдык тармагынын балдардын психикалык өнүгүүсүнө жана ден соолугуна тийгизген терс таасирине байланыштуу тынчсызданып кайрылышкан. TikTok колдонуучу кыска клиптердин виртуалдык дүйнөсүнө батырат. Аларды көргөндөн кийин өспүрүмдөр тигил же бул клиптерди кайталоого аракет кылышат. Алардын айрымдары балдардын өмүрүнө коркунуч туудурат. Мындан тышкары балдардын жаңы калыптанып келе жаткан психикасы али туруктуу эмес. Мындай контент көз карандылыкты жаратып, өсүп келе жаткан муундун эмоционалдык абалына тез таасирин тийгизет деп айтылат маалыматта. Эске салсак, TikTok социалдык тармагы 2018-жылы кытайлык ByteDance компаниясы тарабынан иштелип чыккан. Аны 150 өлкөдөн 1 миллиардтан ашык адам колдонот. Аталган социалдык тармак кыска видеолорду бөлүшүүгө арналган алдыңкы видео платформа болуп саналат. Булак Супер Кежи. Россияда атайын операцияга катышкан Кубанычбек уулуна чыккан өкүм жокко чыкты. Жогорку сот Россиянын Украинадагы атайын операциясына катышкан үчүн соттолгон кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулуна чыгарылган өкүмдү жокко чыгарды. Буга чейин ал 10 жылга эркинен ажыратылган болчу. Жогорку сот өткөн жумада төмөнкү инстанцияларда чыгарылган 2 өкүмдү карап баштаган. Ал эми бүгүн 1-май райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, кайра башынан кароого жөнөттү. Анын иши Бишкектин 1-май райондук сотуна кайра кайроого жөнөтүлдү. Адвокат Акын Авазбеков иш райондук сотто башка берене менен каралып, Кубанычбек уулуна пробациялык көзөмөл дайындалышы мүмкүндүгүн билдирип, анткени ал жалданма аскер катары катышкан эмес. Аскар Кубанычбек уулу 2023-жылдын январь айында атасынын ооруп калганын угуп, Кыргызстанга келгенде атайын операцияга катышкан деп камакка алынган. Сотто ал согуш таласына өз ыктыяры менен барганын, Россиянын жарандыгын алууну каалап жүргөнүн билдирген. Кыргызстандык Россиянын бийлигине кайрылып, ага жарандык берүүнү өтүнгөн. РФ Тышкы иштер министрлиги буга дароо реакция кылып, маселе каралып жатканын билдирген. Булак Спутник Кежи. Медуза. Кремль шайлоодогу Путиндин ыктымал атаңдаштарын аныктады.
Кремль 2024-жылдагы президенттик шайлоодо Владимир Путиндин атааңдаштары кимдер болорун аныктады. Мында биринчи кезекте ыктымал талапкерлердин жаш курагына көңүл бурулган. Бул тууралуу Медуза басылмасы президенттик администрацияга жакын булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда талапкерлердин жаш курагы 50-гө чейин болсо, орусиялыктар 70 жаштагы Путин менен салыштырып, ойлорун кескин өзгөртүшү мүмкүн. Кремль Путинден башка КПФРФ, ЛДПР жана Жаңы адамдар партиясынан 3 талапкер атсалышарын болгоп жатат. Бийлик коммунисттердин атынан Геннадий Зюгановду, либерал-демократиялардан Леонид Слуцкийди, ал эми Жаңы адамдардан ишкер Алексей Нечаевди талапкер катары көрөт. Орусияда президенттик шайлоо 2024-жылдын 17 мартында өтөрү күтүлүп жатат. Владимир Путин 5 мөөнөткө ат салышуу ниетин расмий жарыялай элек. Булак Азаттык. Тажикстанда селден улам каза болгондордун саны 21-ге жетти. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалым болгондой, каза болгондордун 17си Вагдад, 2-өсү Рудаки жана дагы 2 жаран Варзоп аймагынан табылган. Ал эми Вагдад шаарынын аймагын калыбына келтирүү иштерине 3 тонна, Гиссар шаарына 2 тонна дизель майы бөлүнгөн. Куткаруучулар 350 жергиликтүү тургун менен бирге ишке тартылып, аталган айылдардагы суу чубалгыларын, көчөлөрдү, жолдорду жана турак жайларды тазалашты деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 27 августта Тажикстанда катуу жааган жаандан улам сел пайда болгон. Анын кесепетинен Душанбе Чанак Уна жолунда сел жер көчкү жүргөнү айтылган. Булак Супер Кежи.